Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнист. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. УКМК жасалма доллар сатып жүргөн адамдарды кармады. Трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Билдиргендей, аталган топ өлкө аймагында жана коңшу Казакстан аймагында $100 жасалма банкнотторду сатып келишкен. Алардын Оптима банк терминалдары аркылуу банктык карталарды толуктоо менен жасалма акчаларды адалдап, Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлар аркылуу да сатып келишкендиги аныкталган. Натыйжада $45,000 ашык жасалма $100 купюралар аныкталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган. Шектүү катары коңшу мамлекеттин жарандары кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Учурда бул топко тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иликтөө иштери уланууда. Булак Супер Кежи. Тажикстан ички иштер министрлиги Кулябдагы жардырууну теракт деп атады. Тажикстандын ички иштер министри Тажикстан элдик демократиялык партиясынын Кулябдагы өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин кызматтык унаасынын жардырылышын террордук акт деп атады. 15 февралда ички иштер министри Рамазан Рахимзода бул уюшкан кылмыштуу топтун иши экенин айтып, бирок алардын ысымын атаган жок. Ички иштер министри да бул факты боюнча шектүүлөр кармалганын билдирди. Анын айтымында окуяны ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүлөрү иликтеп жатат. Азодия радиосунун укук коргоо органдарындагы булагы унаа жардырууга шектелген адамдын үйүнөн им террордуктоонун желеги табылганын кабарлады. Анын айтымында кармалгандар топтун Хорасан канаатынын көрсөтмөсү менен иш алып барышкан. Кармалгандардын биринин классташы Хорасандын мүчөсү азыр Оганстанда, ал кармалган адам менен байланышып, аны ушул уюмдун катарына азгырган. Бул кишинин үйүн тинтүү учурунда им тобунун желеги табылган деген өз булак. Кармалгандардын жакындарынын бири Азодия радиосуна тагылып жаткан айыптарга ишенбей турганын билдирди. Намаз окуучу эмес, орозо кармачу эмес, ал сакал койгон эмес, дин жөнүндө сөз кылчу эмес. Ал кармалганда баары таң калышты. Балким ал бул топтун мүчөлөрү менен сүйлөшкөндүр, бирок мен анын кандайдыр бир террордук уюмдун мүчөсү болгонуна ишенбейм, деди ал. Салим Сайволизаданын автоунаасы 5 январь күнү Тажикстандын түштүгүндөгү үйүнүн жанында токтоп турганда өрттөнүп кеткен. Маалыматка караганда, ал учурда Сайволизода автоунаасынын жанында болгон. Элдик демократиялык партиясынын лидери президент Эмомали Рахмон, өлкөдөгү атка минелердин көбү башкаруучу партиянын мүчөлөрү жана парламентте көпчүлүк мандатка ээ. Булак Назар Ньюс Кежи. Песков Орусия космоско өзөктүк куралын жайгаштырып жатат деген дооматка жооп берди. Орусиянын президенттик сарайынын басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия космоско өзөктүк курал жайгаштырууну пландап жатат деген сөздөрүн жалган экенин айтты. Песков борбор шаар Москвада актуалдуу темалар боюнча журналисттерге маалымат берди. Америкалык маалымат каражаттарында өлкөсүнүн космоско өзөктүк курал жайгаштырууну пландап жатканы боюнча айтылган дооматтарга баа берген Песков мунун алдамчылык экенин айтты. Песков бирок ак үй конгрести акча бөлүү боюнча мыйзам долбоорун Украина, Израиль жана Тайванга жардам камтыган колдоо пакети бекитүүгө бардык чаралар менен мажбурлап жатат. Бул айдан ачык. Ак үйдагы кандай алдамчылыктарды колдонорун көрөбүз деп айтты. Песков маалымат жыйынында АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливандын тема тууралуу маалымат беришин күткөндөрүн айтты. Өлкөсүнүн Украинадагы атайын аскердик операциясынын улана турганын белгилеген Песков, Украинадагы операция белгилүү буталар менен башталган, бирок Батыш жана НАТО менен согуш катары уланууда. Ушул себептен операция зарыл болгону да узакка созулушу мүмкүн, бирок бул операциянын маанисин жана натыйжасын өзгөртө албайт. Операциянын максаты ишке ашат деп айтты. АКШ Конгресстин өкүлдөр палатасынын чалгындоо комитетинин төрагасы Майк Тарнер кечээ анын өлкөсү улуттук коопсуздук коркунучуна туш болгонун, бирок чоо жайын түшүндүрбөгөн маселе боюнча президент Джо Байден бардык маалымат жана документтерди Конгресс менен бөлүшүшү керектигин билдирди. Америкалык медиада чагылдырылган кээ бир кабарларда маселенин Орусияга байланыштуу чалгындоо болушу мүмкүн экени айтылды. Булак Назар Ньюс Кежи.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жапаров жумушчу сапар менен Москвага барган. Өкмөт башчылары кыргыз-орус соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташуунун маанилүү деген маселелерин талкуулашкан. Анда энергетика, өнөр жай, транспорт, маданий-гуманитардык тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду деп жазылган маалыматта. Тараптар ошондой эле ээп, КМШ жана башка көп тараптуу форматтардын алкагында кызматташууну мындан ары тереңдетүүнү да сүйлөшкөн. Булак Спутник KG.